Сырды кандай көргөздүң, капалансам көөнүм азык берген берметсиң. Буйлаган төө жетелеп караан барат ырактап, калк ичинде болгон кезде көөдөнүндө ырахат. Уктап жатып толгон токой түштөр көрүп Мухаммед Хадичага баяндады, жандырмагын тапчы деп. Сугун артып бутайлана арт жагынан жармашып, Мухаммедти издеп келет ак көңүлүн арбашып. Бут алдында байкуш чымчык өлүп жатса кырданып, колун алып аягынан айтып жатты сыр салып. Жаның чыкпай жашай билип жабыкпастан учкунуң, алсырабай баш көтөрүп сезип жашоо кызыгын. Баш көтөрүп өлөй чымчык дирилдеди сайрады, канат кагып учар кезде айткан анын арманы. Жашоо кызык тартат кайда, өлгүм келбейт кыйналып, кырсыктадым эчен жолу канатымдан кан тамып. Ошентсе да жашап келем, арсыз чымчык атандым, бул үнөн жашоосунан башым кантип тартайын. Мухаммеддин сөзү сырдуу, акыл чачкан мээринен ататалган бул чымчыкка көөнү толук берилген. Күбөлөп канат колдон чыгып, пырың деп учту ал чымчык. Чымырканып Мухаммеддин жетегинде сүйгүнчүк. Билек туруп ишке кирип, Мухан карай жан-жагын капилеткен учкан чымчык бойго салса салмагын. Тилегинде болсо жашоо, даярдангын салмакта, келечеги адамзаттын алды жака бармакка. Окуялар ашып-ташып андан ары өзгөрдү. Азыткылуу бул жашоонун пайда болуп өтмөгү. Арадан көп айлар өтүп, жылдар алга сызылды. 25-те Мухаммеддин 40-тан ашып сызыгы. Кең ааламдан керилген сырлар, жараткандын жардамы, жер бетинде Мухаммеддин ашып ташат дарманы. Сансыз ойлор коштоп акыл келип топтолду, 9-катмар менен жерде болуп кошмогу. Кудай айткан көп саптарды жаттап алып, ан сайын жанга жак түшүндүрүп, ар бир сөзүн элге жайды жөн жайын. Жараткандан алдым сөздү жабыркабай уккула. Жанга жакын кабыл алып, ыйыктыкты туткула. Кудай деген бирөө болот. Атын атап сыймыктан, азыткынын жолун боогун кутулгула кырсыктан. Анда адамдар кайрылышты, көрсөт бизге сыйкырды. Кудай деген жалгыз болсо, кайда сөздүн чындыгы? Жер бетинде жашап жүрүп, азаптандык, өрттөндүк, адилетти көксөгөндөн башка ниетке өтпөдүк. Жан-жагыңда нелер турат? Билбейбиз бир сырларын. Бийликтен Кудай берсе, айтып көрчү ырларын. Мухаммеддин дене бою аздап сиңирген, кең ааламдан келген ырлар жүрөгүндө тирилген. Тили учуна келе калган айтты тунук ырларды. Бийиктиктен келип жаткан жерге арналган сырларды. Анда бирөө айтты ага: "О Мухаммед, эл дагын жабырканып турган кезин көрө билгин ан сайын. Эгер Кудай бирөө десең, таазим кылып баш ийдик. Сен тагыраак айтсаң боло, андан нени түшүндүк? Түркөй болуп элиң турса, кайдан келет жакшылык? Караламаң калың журттан барбын өйдө бастырып. Буйрук кылып калкка жайып тарат менин сөздөрүм, таңыркашпай уксун баары, сезип жандын өзгөсүн." Муну ушинтип жардык салган, Кудай атын атаган, Мухаммеддин ошол кезде сөзү жерде жатталган. Амиринен чогулушуп, адамдар көп жыйылды. Байкап көрүп акыл сөздү, уудуулары тыйылды. Мухаммеддин сөзү сиңип, адам кыйла топтолуп, арсыздары кетти алыс, ак сүйүүсү жок болуп. Журт ичинде
бирөө турат, көзүн ымдап кымылдап, кырсык басып калган кезде кубангандан жымылдайт. Азыткынын сөзүн уккан, дээрин бузган бузуку кетсин бизден, кет деп жатты жерге сызыкты. Канчалаган ой топтолуп, адамдарды сөз болду, Мухаммедтин айткандары топтун ичин козгоду. Бири айтты, туура дешти, бири ага ишенбейт. Доолдаткан түркүн сөздөр журтту барат кишендеп. Курган жүрөк сыздап, ичтен ыйлап көпкө кырчылды. Ырын айткан Мухаммедтен таппайт эч ким кытмырды. Сырын салган периштелер аалам сырын аттантып, Кудай сөзүн жеткиришти жер бетине катталтып. Алан сайын Мухаммедтин элге тарап жылуулук, азыткынын жолун буучу сырды айтты угултуп. Кырааттарын келтиргенде үнү чыгып муңканып, ыргайланып келген саптар барат нурга чуулганып. Ар сөзүнөн деңгилгенин, адам андан сенделгенин, сарсанага батышкандар чогулушуп демделгенин көрүп, Кудай берип белги Мухаммедке сөз катты. Жер бетинде топ адамдар Кудай бирөө деп жатты. Андан ары Мухаммедтин жолжосуну ачылып, жабыркаган көпчүлүктүн алды үстүнө тартылып, айтып барат Кудай кебин уккула деп, о журтум, Кудай деген бирөө болот, сөздү башка унуткун. Сан жылдыздар толгон кезде тонжураган Мухаммед жан кыйнаган оорчулуктан ойлойт баарын билсем деп. Берекеси ашыпташкан арат жерин байкасаң, калайыктан алды үстүнө купуя сыр таркаган. Арадан көп айлар өттү. Мухаммедте токтоолук, Кудай сөзүн алган сайын барат жанган от болуп. 25 толгон кезде Хадичага баш койсо, 40 жаңы ашкан кезде аалам сыры токтолсо, Мухаммедтин айткан сөзү жер бетинде ок болсо, анда неге кабыл албай кээ адамдар баратты, жан кейтип кыйшык сүйлөп арсыз сөздү жаратты. Кабагына кар жаадырган өкүмдардын зилдерин, Мухаммедти жок кылам деп бууракандай чындери. Кылдатка карап алдардын ою мухан зилзала, жүрөгүнүн тарсылдашы мээге тарап сарсана. Зиркин деген падышанын учкан шоокум шуудуру чаңды көзгө сүрткөн кезде Кудай сөзү угулду. Уккун деди, о Мухаммед, өз жериңден кеткин тез, ылдамдагын түндөп көчкүн Мединага жан билбес. Чаң топулоң, кыйын кезең, чар тарабы куурулган, Кудай сөзүн айткан адам өз жеринен куулган. Тилеги ак Мухаммедтин. Ар адамга жакшылык ап келсем деп ойлойт күндө, көңүлдөрүн наз кылып. Бирок андай болбойт тура. Адам жолу кыйылган, азазилдер өрдөп кетип сүйүүлөрү тыйылган. Камданышып узак жолго колго алып кылычты, коом айланып турган кезде мына мындай үн укту. Талаа түздү бойлоп барсаң, бооруң сени агарат, карларды калтыргының кыйнайт жолдо дамамат.
Мұңға батпа, бачымдағын, жолды іздеп тапқаның, жорықталған бұл дүниенің ақ көңілін açқаның. Топтолғондар құлақ түріп қалдасташып түнінде Мұхаммедке сұрақ салат тар дүйнеден түңілі. О, Мұхаммед, түшсе башқа айсыз түпсіз қаран түн, қақшып жатқан ысық чөлді өлөбіз ғо қатүгін. Чоғу жүрсек, бірге болып қалтырбайт ғо жаратқан. Қиыншылық башқа түшсе, сүрөйт теңір тей арттан. Түнді тарту улгу сапар болды Құдай жардығы, ұйқы татпай ашығудан зілдеп дүйні тардығы. Бір балықта Мұхаммедтен шығып үні он шықты. Жұртым, халқым, көңіліңөр әмне мұнша тұнчуқты. Алсырабай жардамдашып алдыға бір басқаның, көнді басқан жамандықтан бір топ алға қачқаның. Туш тарабы жар болсы да эч қамырап қойбостон Мұхан барат дей алды да сүңгіп ойға топташқан. Жамыраған жұрт ішінде айрып көнін алалғыз, асылдар бар жақшылығын бір да адам таналғыз. Бірін-бірі жүлемелеп жолғалар шыққанда, жомоқ болған Мұхаммедтің сөзін жұртты оққанда. Қалайқа келіп түшті кең асмандан жылы олық, кемеңгерлік жанашқанда тарап бойға ұлылық. Сабыр күтіп, бүт барысы Мұхаммедке қараса, қабыландың биіктігі бараттудай жараша. Келішкенде Мединаға қоныш алып от жақты, ортон қолдай адамдарды байқап көріп жан жақты. Сүріп алға Мұхан жүрет, бұйрық салып бір-бірден, сағынашат көрбей қалса сүйішкөндөр чөнділден. Қалқы барат Мұхаммедті жақтырышқан, ұрыққан, жан дүйнесі азғырыққа кірбей таза қалышқан. Алан сайын Мұхан күчіп кең аламдан сыруғат, келечегін божомолдоп алды жағын отырылап. Жұрт ішінде нелер болбойт, жоғынды қор оңолбойт, ар күніне 5 мал намаз оқығандар таралмақ. Жер бетінде адам жүрсе азғырыққа жанашып, башқа жолға кіріп кетет таппай өзін адашып. Мұны үшінтіп, кең аламдан Құдай берді бұл сырды, Мұхаммедтің адамдары жер бетінде тыныды. Андан ары изин салды топтош тұрып адамды, ошол кезде арабтардың қарманары қараны. Ортосынан бір жарылып, орғы түшіп иген бар. Ошол орықсыны құтығыл азап чегіп жүрген бар. Жігіттіктің гүлін сынап, Мұхан анда тоқтолып, рақтады жамандықтан иши алға қозғолып. Жүрегінде жалын ойнойт. Қорықпойт эч бір сызықтан. Жармаштарға жардам қылып жашоосуна қызыққан. Болақ болып ағып келген Құдай сөзін жазғанда, құбылжытып ырды оқып үнін созып жатқанда. Мұхаммедтің әрбір сөзін жаттап алып айтқан бар. Ұққылықты бұл ырлардан таап алып дастандар. Жүрегінде жалын барда, көкіректе алы барда, Құдай сөзін жайылтты. Қылымдарға даңқы қалған, құрма жеген арабтардың ең сыйлуысы сағынчы. Әрбір адам сезсе боло, адалдықтың жырғалын, Азазилдің жер бетінде сайран құрып тұрғанын. Тілек ақ көп адамдар айтып жатты сырларды. Бұл дүниенің тазалығы
жакшылыктын курманы. Ак караны, Рамзаны ылгай билсе азыраак, адилеттик таратканга болмок эмес таш урмак. Өз жеринде Мухаммедти таш баранга алгандар Кудай жок деп өз алдынча сыйынууга баргандар. Не болушат? Уксаң боло, халк ичинде жардыкты. Бүт ааламга жалгыз Кудай хан болоорун жайдыкпы. Бутактарың узарганча аракет кыл, о адам. Мухаммедтин айткан сөздү терең сырдан курулган. Тилеги ак Мухаммедтин адамзатка ар качан сагынычтан өрөпкөгөн көңүлүңдө кармасаң, жыргал, жыпар, назик келет, кармай албай убара, ар бир жандын дегдегени салдыгы дейм убайга. Кааласаң да, каалабассаң, адамзаттын тагдырындар мүнөт, таалайлуулар күндөн күнгө барат ишин бат түзөп. Капалыкты туя билген адамдардын ыраңын турган көргөн кезде Мухан турчу ката албай кыялын. Ал мезгилден арак жери аздан аздап оңолгон, Азезилдин жолун бууган аймактары торолгон. Падышалар тактан түшпөй жанын өрөп чабышкан. Мухаммедти жок кылам деп көптөп куугун салышкан. Каны жаны жакындашып сүрөп барат адамдар. Тизгин кармап тие алды да бир Кудайга табынар. Азезилди жок кылуучу Кабыландын сапары саат сайын толукталып өсүп турду катары. Сунуп колун келет баары, алан сайын кубанат, азгырыктуу жолдон чыккан элин сурайт арубак. Ташкындаган сыр чыгарып айтып келет саптарын, бийиктиктен Кудай жазып элге арнаган каттарын. Жыл жаңырды, ойлор келди, жамандыктан куткарды. Көңүлүнө түшкөн бүлүк, эми аларда кут барбы? Жылдар жылга алмашканда күч топтоду Мухаммед. Жигиттерин машыктырып сүрөп алга меңирет. Кудай деген бирөө болот. Баш ийгиле бүт баарың. Адамзаттын тагдыры бул жердин бети турагың. Урмат кылсаң жаратканды, жардам кылат ал дагы. Бакубаттуу жашоо болуп бүрдөйт адам базары. Суранарым, о жараткан, көбөйткүнүң күчүмдү. Белек кылгын таасирленчү ар бир ыйык сөзүңдү. Сүрдөгөндөн кээ учурда таппай жолду кыйналам. Татаалынан тагдырымдын көнүм сыздайт ыйлаган. Сапаттууда акылман сөз алып жатып Кудайдан, кубаттанды, кайраттантып күч топтолсо чырмалган. Жылдардын бир жылы эле. Түштү көрүп аянды, түктү күмбөз жер бетинде агып турду баяны. Канаттуу куш учуп келип салган кезде жакшылык сансыз ойго түшпөгүндей баатырдыгың ашырып. Көрсөт жолду, айтып сырды пайгамбары Кудайдын, кең ааламдан келген акыл кабыл алып кубаңгын. Көөдөнүндө сүйүү тоолуп батпай барат сырлары, баатырдыктын чеги ушул, көргөн азап жыргалы. Түш көргөндөн айтып баштайт, Жусуп менен Зулайдын, кең ааламдан келген ыйык махаббатын моңдарын. Башын сүйөп Мухаммедке Жусуп айткан бир топ сөз ыргайланып нурлар менен сиңип кетти деңгетес. Мухаммедта кабар кылып калк ичине жайылтты.
Жусуп айткан көп сырларды айтып элге таанылды. Bir топ убак өткөн кезде келди нуру Исанын. Көңүлүндө топтолгонду билип эске тутаарын. Иса анда айтты ага: "О Мухаммед, жарыгым, жалжылдаган көзүң барда эл ичинен тааныгын. Адилетсиз кара өзгөй жакырлыкты каптаткан, жала жапкан кей адамдар күдөр үзөт аптаптан. Сак болгонун Азазилден, токум курут кылбасын, көргүм келбей турпактардын булшумдардан ыйлашын. Кылдат карап изилдеп чык, кабар берем дагы да, каалаганча сырлар төгүп келем сенин алдыңа. Жан жагында периштелер айтып барат сырларды, Азазилдин жолун буучу аят болгон ырларды. Капа кылбай таңдан кечке пайгамбарлар келишет, бак ичинде серүүндөшүп Мухаммедти көрүшөт. Мухаммед да күчкө толуп, узап барат ыраактап. Ырыскыга толгон кези унутулгус рахат. Көзү өткөн пайгамбарлар ырлар сунуп күн сайын, азыткынын токтотуучу күчтү салат даптайын. Мухаммед да уккан сайын көңүлүнө түйдү бек, көнөрбөгөн ак сүйөлөр таштак жолду түзөйт деп. Пайгамбардын көбү келди, кең ааламдан алып сыр, жолду баштап баралчынын чоң куралы ырыдыр. Көңүл кушун сурап азга Муса келди жанына, аса таяк колго алып айланчыктайт дагы да. Тилегини Мухаммедке берсин элге жакшылык, Кудай айткан көрсөтмөлөр тарайтсын дейт тапшырып. Мухаммеддин сүрөсү бар, ал Кудайдын сырлары, азыткынын жолун буучу адалдыктын ырылары. Мухаммеддин сүрөсү бар, ал ааламдын сырлары, Азазилди жок кыла алчу адамзаттын курманы. Мухаммеддин сүрөсү бар, берчи адамга жакшылык, белек кылган аяттары мөңгү суудай туптунук. Мухаммедди Кудай сүрөп, аалам сырын айттырып, акыйкаттын жолун чапты жер бетине калтырып. Муну ушинтип Мухаммедке келип жатты көп сырлар, келечектүү адам жолун көрсөт алчу көп ырлар. Тилеги ак Мухаммеддин жердин бетин тазарткан, табышмактуу тагдырынын бийиктигин таратсам. Белги берди бүтүн аалам, келип менин жаныма. Кесир кылбай баяндайын уккун адам дагы да. Мухаммеддин сунган колу өйдө карай бурулса, кең ааламдан түшкөн нурлар оозго ылдам коюлса, андай адам демди болуп сүйөт сөздүн салмагын. Адалдыкты көрө билет, сезип азап жыргалын. Кең ааламдан пайгамбарлар келип жатып бир-бирден, Мухаммедке күч топтошсо бир Алладан берилген. Кең ааламдан берген сырды Мухан айтып жатканда, көбүктөн түп нурлар чыкчу, бейик кылып чачканда. Бууракандап күчү толуп алсырабай денеси, атырылды кен асманга ооздо болуп келмеси. Кылымдарга тузак тарткан Мухаммеддин саптары ыйык болуп сакталууда адамдарга айтканы. Билесиңби, ошол кезде алдартыңды карансаң, азыткынын жолун бууган ырлар айтып таралтсаң, бузуклар колун байлап кармаганча шашышкан, каарданган өкүмдарлар
ordu tereң kazışkan. Antse dagı bolbodun sen akıl alıp alamdan, aldı jaka sundun koldu berip belgi adaldan. Kabiletten algan sırlar beyik bolup tartılsa, kalayka ayta bilsem adam göğünü açılsa. Kандай gana tazalamak жердин бети агарып, желмогуздар жок болушмак, адалчылык таралып. Мыкты экен Мухаммеддин алган жары сүйгөнү, Хадичанын ошол кезде сүйөмөлөп жүргөнү. Бүт айтылар, уккун калкым аңдай билип саптарды, азыркынын бул дастаны Хадичанын айтканы. Сүйгөн жары Мухаммеддин баатыр болуп туулган, баралына толгон кезде өз жеринен куулган. Алан сайын улуу Кудай жол көргөзүп ар-сапар, Мединага жеткичекте кыйналганбыз эл катар. Алан сайын улуу Кудай жол көргөзүп ар-сапар, Мединага жеткичекте кыйналганбыз эл катар. Эртелетип ар бир ишти баамдай билип, арт жагын азыткынын жолун боочу, айтып жатчу саптарын. Сын сыпаттуу Мухаммеддин чын дилинде турган сыр, мага арнап жазылгансы жүрөгүндө толгон ыр. Мен да элге жая билгем түшүндүрүп жөн жайын, түк аңдабас адамдарга ачып сырдын салмагын. Ошол кезде көп адамдар ээрчип жолун азизил адашып түз жолунан кесир кылган кездир. Бузулгандар оңолбосо жердин бети жок болор. Торолгондор бийик болсо акыл дагы топтолор. Билесиңби, ошол маалда кандай кырсык болгонун, каарманы Мухаммеддин ою санга толгонун. Түн киргенде жакын келип айтты ички сырларын, кабактүйүп билдирди ал кыйналгансып турганын. Кыңгуут болгон ошол түнү Мединага көчкөн кез, тоолуп өскөн Мекке шаардан узаганбыз шашып тез. Жүрүп Мединага жеткен чакта ырыларды топтолушуп топтоштуруп Мухан жатты ачып дагы сырларды. Кээде көпкө муңганча эле бир мекендеш адамдар кабылдашпай турганына зээни кейип кападар. Кудай үнүн уккан адам мени тоготпосо, бүт баары айтаманы кимге барып, кайда сөздүн жыргалы. Андай эмес деп жубаттым. Көтөр башың карагын, аракет кыл, билүү керек түшүндүрүү талабын. Кабакты ачып баргын бийлик, ачкын элге сырларды, арап эли колдойт сени сезе билип жыргалды. Жумурткадан кыр издешсе айтып койду таналгыз, эрик сизден жабыркатат эч бир адам карагыз. Кутман курак куттуу болсун о Мухаммед бастыргын, алыс болуп күдүкөйдөн адамдарды шат кылгын. Сундум колум жаш чагыңда эркелетип мен сени, о эрмегим, о сүйгөнүм, айттым ушул келмени. Алла Таала бирөө болот, Алла Таала чакырат, Алла Таала сырын төгүп адамдарды асырайт. Артымдагы топ жылдыздар жагылмайдай чогулуп, кан сыратпай тосуп алат отко баары башырып. Колум бердим жалгыз сага, сенден көрүп жыргалды, сезимиңди билип турса айткын сүрөө ырыларды. Ынтымактуу биле болуп жашап турдук көпкө биз, жандан кийин сулуулуктай көркөмдүү да өткүрбүз. Өзүңдөгү сылык мүнөз, назиктикти саматкан, жылуулукту издеп сенден аялдымда баратсам, бук болдуңбу? Тапкын сырды, чогулт бардык адамды,
чочуркабай баскын алга сүрө Кудай салмагы. Суңгун колуң баргын элге, баатырдык кыл кыйналба. Игиликтер издейт сени Алла Таала турганда. Жыргал дагы, сыйлык дагы, дөөлөт дагы астыңда, Алла Таала айткан сөздү элге жайып ташкында. Жеткир барын бирден санап, адамдарда тил алсын, азыткынын жолун буучу жакшы жолго бара алсын. Жумасына чогулганда Куран окуу каралсын. Куптанаалы болгон кезде үйлөргө тарасын. Туулдуңбу башта өлүм, ат жагына кыл чайба, азыткыны жок кылганың Кудай айтып турганда. Кайраттантып айткаманда далай саптарды деп Хадича ушул күндө айтып муну жатканы. Ошол кезде Мединага көчүп барып жайлаштык. Жабыркадык, кан төгүлтүп, далайларды таркаттык. Кагылайын Мухаммедим, сүйгөн жарым турагым, сендей адам жок экен деп азыр дагы сынадым. Сенин гана мээрим күчүң, сенин гана сыпатың, көңүлүмдө бийик болот таттуу назик турпатың. Тонугумай, назик гүлүм, тагдырымдын жарчысы, таалайымды кошкон сага теңиримдин камчысы. Кудай сага назик кылып, ачты менин багымды, айтканыңды так аткарып, баяндаймын тагыңды. Жер бетинде нелер болбойт, жамандыктар көп болсо, жабыркаган эл ичинде шылуундуктар топтолсо, мындай адам жок болсун деп Кудай айткан жарды кал. Жаактан аккан ысык жашың, көөнүңдөгү моңду узар. Ачайынбы каткан сандык, төгүп элге сырларды. Мухаммедти сүйгөм дайым, билбей башка жыр калды. Ак мөөрсүндө мээримиң сал, Мухаммедтин анагы, жер бетинде сүйкүмүсүң, сенде болот турагы. Жиреп сени жүрөт азыр, кабыл алгын жаныңа. Ак мөөр сенин тактың азыр, анын сүйгөн багыда. Булгабадым ак төшөгүн, эчең кылым өтсө да, эзилдим го Мухаммедке, мөлтүлдөк жаш төксөм да. Билесиңби, нелер болгон ошол кезки жашоодо, жабыркаган сезим менин жүрөгүмдү тушоодо. Дайра бойлоп баскым келет Мухаммедти кучактап, Мухаң гана келе албады, башында көп машакат. Муну ушинтип Мухаммедтин элге жетип сырлары, түшүнгөндөр калк ичинде байкап жатат жыр калды. Бактыбызга жакшы болуп ишим алга жүргөнү, бап эстеген Мухаммедтин аялы деп төрлөндүм. Бийиктиктен ойлор келип Мухаммедти каптаса, жанына тез жетер элим, сылап сыйпап таптаза. Кубаттанып калар эле, кайрат каптап жатканда, калкка арналган бул сезимде жаңгырдай жаапак таңда. Кең ааламдан келген сырлар жайып элге таратты, эзелкинин бул жоргу адамдарды таңдантты. Жандай басып Мухаммедти жашоо өмүр өткөнүн, сезбептирмин тез билинбей карлыктын жеткенин.